Жер айрылып чөп чыккан, желин айрылып сүт чыккан Нооруз жаз майрамына карата уюштурулган салтанатта ар бир нарседен тартып, аларды тарбиялап окуткан педагогдорго чейин кийген кийимдери өзгөчө жарашыктуу. Шоола балдар бакчасындагы кичинекейлерибиз да Нооруз майрамын мыкты даярдыктар менен тосушту. Батамакты жайнатып, алам бүгүн жашарып, сүмөлөктү кайнатып, биз тозобуз Нооруз. Айлана бүт тазарып, алам бүгүн жашарып, жакшылыкты тилейбиз, жан дүйнөбүз агарып. Жаңы жылым келиңиз, жакшылыкмы бериңиз, биримдикте жашайлы, бекутукта элибиз. Вактардан судашып, бак тарактар бүр ачып, жагылана жер бети, жашыл кийинип жазаны. Жаңы жыл келди, жакшылык бейди. Бакчанын жамааты балдарыбыз улуттук каада салттарыбыз менен кичинекей кезинен тааныш болушун деп, аркан тартмай, чака чапмай өңдүү бир катар улуттук оюндар менен тушоо кесүү өңдүү жүрүлгөлөрдү да көрсөтүштү. Нооруз майрамында неберемдин чоосун кенели, неберемдин жолу ачык болсун, кана балдар чуркаганга даярсыңарбы? Даяр! Көп жылдан бери эмгегин балдарга арнап, маянасына эмес магызына каниет кылган педагогдор жашообуз балдарсыз, кызыксыз жана көркү жок дешет. Эртең менен кабыл алган 7:30-та, кечки 6:30-та атенен колуна бергенге чейин абдан чоң мээнет кетет, абдан карайбыз, бала жыгылып калбасын, бала ыйлап калбасын, баланын курсагы ток болсун деп ошол жагынын баарын карап, şu 11-жылга карады, ушинтип эмгектенип келатабыз. Балдар менен убакытты аябай жакшы, убакыттын өткөнүн билбей каласың. Биз эртең менен анан түштөн кийин болуп иштейбиз, бирок убакыттын өткөнүн билбей калабыз. Бул күнү балдар жер жаза ырдашып, ата-энелерине астейдил даярдаган оюндарын көрсөтүшүп, күнүгө кубанып келип, таңкы тамагын жеген бакчаларында Нооруз майрамын көңүлдүү тосушту. Калия Карыбекова, Курманбек Шаршембеков, Толгунай Турсунбай кызы, билим жаңылыктары.